Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу көрүүчүлөр, кайрадан Любимый телеканалында Халва шоу программасы башталды. Ар бириңиздерге жакшы маанай тартуулайбыз жана бул мүнөттөрдөн тарта биз менен бирге болууга чакырып өтөлү. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз дагы өтө кызык болооруна сөз беребиз жана бизде кызыктуу конокторубуз келип калды. Андыктан алдыңкы 1 саат аралыгында сиз бизден эч кайда алыстабайсыз деген ойдобуз. Аны эмесе бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштай берели. Бүгүнкү программабыздын демөөрчүсү Адышата компаниясынын башкы энергетикалык суусундугу Нитро энергетикалык суусундугу. Барыңыздарга энергиялуу болушуңуздарга каалап өтөлү дагы программабызды баштайбыз. Аны эмесе сиздер менен мен Айпери Адамкулова болом. Алдыңкы мүнөттөрдө биздин оюн куруучу командаларыбыз менен тааныштырып баштайын. Аны эмесе менин оң тарабымда отурган таланттар менен тааныштырып өтөйүн. Жаш ырчы, аткаруучу Миргазы Кыдырмаев бизде конокто. Кол чабуулар. Миргазы, кош келиңиз. Рахмат. Азыркы учурда жаңы бул жака аттанып жатам чыгармачылыкка дедиңиз. Анан ырлардын сөзү оонунда жазам дедиңиз. Кандай башталат негизи? Биринчи сөз жазасызбы же оон жазып ага сөз түшүрөсүзбү? Меники сөзү дагы оону дагы сразу келет. Дароо эле? Ооба. Биринчи кыңылдап өзүбүздүн музыканттардын тили болот. Эч ким түшүнбөгөн. Англисче эмес, же кыргызча эмес, же орусча эмес. Анан ошентип отуруп, анан акыры тексти бир аралыкта канча 2-3 мүнөттүн арасында келет, ошон менен жазылып калат. Жакшы. Канча ыр жазылды бул учурга чейин? 25 го, 20-25ке жакын. Сөз оону өзүңүзгө таандык. Алар азыр чыкты беле, чыга элекпи? Жок, жакында эле биринчи ырымды чыгардым. Şu hazır ikincisini жаздырып атам. 25 ырды катып коюп турсуз да анда. Ооба. Эч кимге бербейсизби? Жок. Тамаша. Жакшы. Чыгат. Дайым берсин. Башка мындай таанымал ырчылар сураса бересизби? Ооба, өзүмдүн жакын досторума бергем. Таанымал ырчылар сураса деле беребиз. Кайрылгыла деп коебуз. Кайрылгыла. Жакшы, аны эмесе Миргазы ийгилик каалайбыз дагы да болсо чыгармачылыкта. Аны эмесе Миргазы менен биргеликте бир командада боло турчу биздин дагы бир талант. Кыргызстан жылдызы 2022 конкурсунда баш байгени жеңип алган Кыргызстан жылдызы бизде Жаныбек Токтакунов конокто. Кол чабуулар. Жаныбек, кош келиңиз. Жакында эле мына ушул конкурсту жеңип алдыңыз дегендей жылдыз болуп атасыз азыр, Анан эң башкысы 500 000 утуп албадыңызбы? Аны эмне кылдыңыз? Ошону сурап алайынчы биринчи. Азырынча акча азырга элекпиз. Буюрса ушу 1 айдын ичинде анда көп нерселер бар экен, документтер, кол коюлар. Демек колго тие элек, Азырынча колго тие. Негизи пландар барбы? Эмне кылсам деп атасызбы? Мен билбейм, чындыгы эң башкысы жеңгеним эле кубанып, сүйүнүп турам да. Жакшы, куттуктайбыз. Мына ошол конкурстан кийин катталуучулар көбөйүп Инстаграмда же болбосо сизди тааныгандар байкалып баштадыбы? Ооба, чындыгында атактуу адамдар, подписка таштап, ошондой болуп атты. Атактуулар, Мындай таанымал элдерге таанымалдар болуп калган. Подпискам андай менин бизден жаңыдан эле баштап атпайбыз, өзүмдүкүнө 1000 эле подписчик болчу. Анан ошо конкурс башталгандан бери 300-400 адам кошулду. 300-400 элеби? Ооба, ошондой эле. Жаныбек Токтакуновго жазылыңыздар азыр. 300 аз эле экен. Жакшы, аны эмесе келиңиздер, Миргазы, Жаныбек, сиздердин командага биз ат коюп алышыбыз керек. Кандай команданын атын коесуңар? Биз команданын атын Жөнөкөйлөр деп койдук. Жөнөкөйлөр? Жөнөкөй бололу деп. Эң жакшы сапат жөнөкөй адам. Жөнөкөйлүк, Анда жөнөкөйлөр командасы,
Ушундай ата берели. Анда эмесе бүгүнкү Халба шоу программасында Жөнөкөйлөр командасы даяр, урматтуу көрүүчүлөр. Анда эмесе Жөнөкөйлөр командасына атаандаш дагы бир команда бар. Аларды таныштырып өтөлү, алар кандай болду экен, жөнөкөй адамдарбы же кандай адамдар байкайбыз. Анда эмесе көптөгөн эл аралык конкурстардын жеңүүчүсү Жантай Жакшылыков бизде конокто. Кол чабуулар. Жантай, кош келиңиз. Негизи айтып калдыңыз, өтө көп конкурстарга баргам, анын баарын санап отуруш убакыт кетип калат дедиңиз да. Эң эсиңизде калганы кайсы? Греция. Эмне, кандай конкурс эле? Мен өзүм инструменталистмин. Теоретик, композитормун больше. Ырчыдан караганда. Ошо ал жакта культура, ал жакта негизи элдер бай, жан дүйнөсү менен бай, биринчиден. Кичине бул жактан айырмасы бар да, ал тараптын. Ал тарапта музыка, ал тараптагы салт. Баары биринчи жолу көргөндө аябай жакты, мен кайра баргым келет. Ошо. Демек, көбүрөөк эсиңизде ошол калган, Кандай аталыштагы конкурс эле? Унутуп калдым, чынын айтайын. Арспалония сыяктуу болчу. Азыркы учурда, мисалы, Кыргызстан ичинде дагы конкурстар жүрүп атпайбы? Катышып көргөнсүзбү? Катыштым, ол 2021 жылы Нотафестке катышып уттум. Мен көп деле ырдабайм негизи. Бирок билбейм, ырдап көрдүм, жакты элге. Элге жагат экен. Мен катышкан конкурстан утуп кетет экенмин деп коебуз. Жакшы, эң сонун ийгилик каалайбыз. Анда эмесе Жантай менен биргеликте бир командада бизде Сулуу айым келди. Эстрада ырчысы Айзада Болотбекова бизде конокто. Кол чабуулар. Өзүм кол чабуулар. Кош келиңиз. Рахмат. Азыркы учурда чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп жатат? Жаңылыктар, чын айтканда, ырларым чыгып жатат, Кудайга шүгүр. Бирок клиптерге убактым такыр артпай жатат. Себеби деген ортоңку кызым 1-класска баргандан баштап ошол кыз менен убактым баары кетип калып жатат. Сабак окуп, 2 школда окуйт да, 6-чынан Абдраевда. Анан ошону ташып эле, анан буйрсем алдыда максаттарым клип тартыш керек, ырларды чыгарыш керек көбүрөөк. Негизи бул учурга чейин канча клип тарттыңыз? Бул учурга чейин 3 клип тарттык. 3 клип тарттыңыз, Ошо менен токтоп калдым. Бир өзгөчө бир жаңылык киргизсем деген пландар бар болуп атабы? Клип тартуудабы же ыр жаздыруудабы? Пландарым, мен негизи саксофон ойнойм да. Ошо клипке саксофонду кошуп, бирок бул клиптерге, буга чейинки клиптерге кошконбуз саксофондан. Алдыда дагы ошо жазуу ырларда көп ырдайм. Кыргызча ошо жазуу форматта ырдаса кандай болот деген ойлор бар да. Ошондой жаңылыктарды киргизсемби деп ойлоп атам. Саксофон менен кошуп. Кыргызча болот. Кыргызча, бирок жазуу аранжировкада. Өзгөчөлүк жаралмак, анда сөзсүз түрдө. Ийгилик каалайбыз, болсун дейли. Аны эмесе Жантай жана Айзада айым сиздердин командага ат коелу эми? Абдраевский деп коелу. Абдраевский. Мен негизи Абдраевда сабак берем да, Жантай Абдраевдин выпускниги. Абдраев музыкалык. Анда эмесе бизде бүгүнкү Халба шоудо Жөнөкөйлөр командасы жана Абдраев командасы бар. Эки командабыздын даяр болду, урматтуу көрүүчүлөр. Биз программабызды баштадык. Айта кетүүчү нерсе, командалар бүгүн кайсы команда күчтүүлүк кылса, жеңсе, бизде Нитродан сонун билеттер бар. Андыктан жеңиш керек. Жеңебиз деп атышат Жөнөкөйлөр, сиздерчи? Пусть победит сильнейший. Макул, макул. Бирок аракет дагы керек да. Аны эмесе аракет кылыңыздар дагы, биздин белектерди утуп алганга аракет кылыңыздар. Анда ага чейин биз ушул Нитродан ичип бир аз энергия топтоп, ысып баштадык, энергия топтоп алалы, андан кийин программабызды баштайбыз. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликте гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Нитро Олимп чемпиондорунун күч кубаты.
Анда биз оюнубузду баштайбыз, урматтуу командалар. Бизде биринчи оюнубуз бул тамга жегич деген оюн. Кандай деп атасыңарбы, кантип жейбизби, Жони билет. Анда эмесе, тамга жегич оюнун шартын түшүндүрүп өтөйүн. Сиздерге бир канча суроолор берилет. Мына ошол суроолорго бат-баттан жооп беришиңиздер керек. Бизде ар бир оюнубузда убакыт чектелүү. Ошол убакыт бүткөнгө чейин сиздер көбүрөөк ойногонго жетишиңиздер керек да. Анда эмесе ар бир командада бирөө ойнойт, экинчиңер жардам берип турсаңар болот. Кайсы командадан баштайлы? Жөнөкөйлөрдөн баштайлы, жөнөкөй да булар. Давай честно айырылсак. Кыздын 40 чочулу дейт. Мейли, Кыздардан баштайлы. Анда Абдраев командасынан баштай беребиз, Жони. Анда сиздерден ким ойнойт? Жантай. Жантай. Сиз ойлонуп айткыч эле элдин баары сизге берип коюп атат. Анда Жантай сиз ойнойсуз, болгону сизге тамга берем. Ошол тамгадан баштап жооп бересиз бардык суроого. Мейли? Жооп берет. Сизге берилүүчү тамга бул С тамгасы. Даярмын. Бирок сөгүнүп жибербеңиз, Анда эмесе, албетте тамаша, С тамгасынан баштап ар бир кырдаалдан чыгып, сөздөрдү таап, жооп бере берсеңиз болот. Анда эмесе, даяр болсоңуз убакыт кетти. Биринчи суроо: кымызды каякта жасашат? Самал Жооп бере бериңиз. Самал сүттү билем, анан Самал сүт. чаначта. Сыдан башталыш керек. Самач бул. Азыр. Самал сүттөн деп коюңуз. Самал сүттөн. Казанда эмне бышырышат? Сүт. Эшикте ким уктайт? Сур. Индиялыктар каякта жашашат? Синдияда. Каякта? Саудовская Аравияда кошумун. Эмне деген шампунь менен колдоносуз? Селин. Чөптөр каякта өсөт? Сүктү. Сары саманда деп коесуң. Сары саман. Электр энергияны ким төлөйт? Сапар төлөйт. Англия падышасынын тайнеси ким? Селин Дион деп коесуң. Эртең мененкиге эмне жасап жейсиз? Салат. Кытайда бозону эмне деп аташат? Саке. Подвалда кимдер жашайт? Сокурлар. Убакыт бүттү. Кол чаап туралы, аны эмесе колдоп. Жакшы эле жооп берүүлөр болду азырынча Абдраев командасында. Аны эмесе кийинки командага кезек берели. Жөнөкөйлөр, сиздерден ким ойнойт? Мен ойноп коерейин. Миргазы. Анда сизге берилүүчү тамга бул К тамгасы. К. Каракчы деген экен. Даярбыз. Даяр болсоңуз, анда биринчи суроо баштадык. Дөңгөлөктү ким ойлоп тапкан? Китаец. Ашканада эмне жебеш керек? Кум. Помидордун өңү кандай? Кызыл. Министрге кандай белек бериш керек? Кимге? Министр. Китеп. Кореяда куруттуу эмне дешет? Куку дейт. Плов үчүн кандай күрүч жакшы? Кочкул күрүч. Ташбаканы эмне деп атаса болот дагы? Ташбаканы. Кашбака деп атасат болот. Бугулар кантип үн салат? Ку деп. Аптекадан эмне аласыз? Кетанал. Окумуштуулар каякта окуйт? Китепканада. Сиздин туулган күндө эмне белек бериштиле? Куртка.
Базардагы тачкаларды ким жасаган? Кишилер. Аю каякта уктайт? Коктуда. Огородко эмне тиктиңиз? Картошка. Кокос кандай болуп өсөт? Кара болуп өсөт. Десек, убакыт бүттү. Анда чаап коелу, Жакшы, биринчи командага суроо берейинчи. Сиздердин эсиңиздерде калган суроо кайсы суроо болду? Огородто эмне өсөт? Сиздерге берилген. Англар апасы денерби? Селин Жон деп койдук. Ошол эсте калды. Сөйдөн кайсы айтарыз билбедик да. Эртеңден эмне жейсиңер? Салат дедим. Ушу салат жейм негизи эле. Эртеңден туура тамактанууну. Ата бат болуп кетем мен. Жан жерим бар. Бат толом, бат арыктайм. Жакшы. Ал эми сиздергечи кайсы суроо жакты же эсиңиздерде калды же жооп бере албай кыйналдыңыздар? Мен эсимде калган ошол болду. Кореяда курут эмне дейт деген. Эмне дедиңиз? Куку деп койдум. Ойлондум. Ситуациядан чыгыш керек болду. Жакшы. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, анда жыйынтык чыгарсак бул оюнубузда биринчилерден болуп бизде Абдраев командасы ойногон болчу. Алар жалпысынан 11 суроого жооп берип жетишиптир. Кол чабалы. Бири-бириңиздерди колдоп туруңуздар. Ал эми жөнөкөйлөр командасы болсо 15 суроого жооп берип жетишиптир. Ошону менен жыйынтык чыгарабыз. Көбүрөөк суроого жооп бергендиги үчүн бул оюнда жөнөкөйлөр командасына 1 упай кетти. 1-0 эсебинде келе жатабыз. Бул биринчи эле оюн, азырынча маанайды түшүрбөй тургула. Аны эмесе кийинки оюнубузга кезек бере берели. Кийинки оюнубуз бул Алло, сен кайдасың деп аталат. Кеттик алдыга. Аны эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, кийинки оюнубуз Алло, сен кайдасың оюну. Бул оюндун шартын түшүндүрө кетейин. Жогоруда бизде Абдраев командасы баштагандыгы үчүн азыр кийинки команда жөнөкөйлөр командасы баштайт. Бул оюнубузда экранга ар кайсы жерлер чыгат. Миргазы сиз көрүп турасыз. Ошол чыккан жерлерди Жаныбекке айтып беришиңиз керек. Ошол чыккан жазууну гана айтпайсыз, калганын баарын жакындатып, көркөмдөп айтып беришиңиз керек. Бирок буга да убакыт чектелүү, ошондуктан батыраак айтып бериңиз, батыраак табыңыз. Варианттарды айтып турасыз. Жок деп, кийинки жакындатып айтып бергенге аракет кылыңыз, Түшүндүм. Түшүндүңүздөрбү? Түшүндүк. Кечке таппай калса кийинки десеңер болот. Бирок кийинки дей берсеңер дагы бизде чектелүүлүү жерлер бар, бүтүп калат да. Ошондуктан көп сөздү силер табышыңар керек да. Хорошо. Анда даяр болсоңуздар баштадык. Убакыт кетти. Биринчи жер. Ал жерге барып баргандай нерселерди алсаң болот, сатып аласың. Базар. Молодец. Көрсөтпөңүз, айтып бериңиз, Ушундай кургайт. Ал нерсени кылгың келет, сергизиң, эс аласың. Бирок алдыны бир жерге кармаш керек болот. Сактайсың да бир жергечи. Кургайт? Жок, кургап калбаш үчүн ошону сактайсың. Жандай электр энергиясын берет. Телефон бу? Жок, электр энергиясын берет, телефон эмес, электр энергиясын берет. Биз андан свет чыгарабыз мындай. Суу. Ошону эмне кылабыз? Суу. Суу ичебизби? Жок. Суу. Эмнени электр энергия бериш үчүн эмне кылабыз? Жок, ошонун кыргызчасы кандай? Кыргызчасы? Электр энергияны? Жок, ошону. Ошол жер чогултуп кармап так кылган. Суудан ток чыгатчымы? Эмне болгондо чыгат? Айлангандабы? Айланганда. Ошол жерде не дейсиз? Гес дейт. Жок, кыргызча. Кыргызча? Суу. Кыргызчасы билбедим, гестин. Кийинкисин. Кийинкиси.
Алар тарткан кинодо обязательно бийлешет, только бийлеп Убакыт бүттү. Болду. Суу сактагыч болчу да. Суу сактагач, бири. Айтканга жетишпей калдыңыз, бийлешет деди кинолорунда кайсы жер? Бийлешет кинодо. Жени, танцуй дейт. Ошол элдер кайсы жакта жашайт? Биздин Бишкекте. Бишкек Ошол болуп болчу. жатпайбы? Бирок тилекке каршы жетишпей калдыңыздар. Суу сактагычты көп айтып туруп калдык, Мына ошентип азыр жөнөкөйлөр командасы ойноп бүттү, урматтуу көрүүчүлөр. Ал эми азыр аябай күлүп, берки командага карап отурушкан Абдраев командасын байкайлы. Алар кандай айтып берет жана кандай табышат? Кеттик алдыга. Анда азыр Абдраев командасы бизде ойногону келишти. Оюнду көрдүңүздөр? Көрдүк. Түшүнүктүү болду. Анда баштадык, убакыт кетти. Биринчи жер. Суу. Көрсөткөнгө болбойт. Айтып бергиз. Антарктида. Нет, суу крышадан. Суу тамат. Дождь. Гөлдө эмне бар? Гөлдө суу сактагыч. Гөл бар, река. Тамат. Бассейн, водопад. Тамат. Водопад. Тамат. Кийинки. Кийинкиси. Казакстанда жайгашкан. Жерби. Жер о. Астана, Алматы. Астана. Кийинкиси. Тойда жакында мен да кайкарам. Свадьба. Не ошо свадьба? Үйлөнүү той. Жок. Нике той. Эмнени узатабыз? Кыз узатуу. Антип айтканга болбойт. Жакындатып айтып калып атасыз. Кийинкиси. Бирок мен деле боюма кирет. Мен апрелде качан кеттим? Апрелде кайка барам? Конкурска? Жок, апрелде. Апрелде кайка армияга же. Анименин жери каяк? Кайсы жери? Анименин. США. Аниме. Дисней. Корея, Китай, Япония. Убакыт бүттү. Мына ошентип бул ойдубуз дагы соңуна. Аниме да Япония. Аниме Японияда. Эми ойыма келет. Анда эмесе жыйынтык чыгаралы. Биринчи жөнөкөйлөр командасы ойногон болчу. Бизде бир жерде туура таап алышты. Ал эми кийинки команда азыр 3 жерди туура таап алышты. Тактап айтканда Абдраев командасы. Ошону менен көбүрөөк тапкандыгы үчүн Абдраевтар командасына 1 упай кетти. Жалпысынан 1-1 эсебинде келе жетабыз. Анда эмесе оюндар жагып атабы? Жагып атат. Уланталы? Уланталы. Уланталы кийинки оюнубуз бул калпы чымбы деп аталат. Анда эмесе оюнубузду уланталы, азыр калпы чымбы оюну. Бул оюндун шартын түшүндүрө кетейин сиздерге. Менде мына ушундай карточкалар бар. Ичинде калпы чымбы деген жазуулар бар. Азыр эки командага бирден берем. Ичинде кандай жазуу келсе, ошондой окуя айтып бересиздер. Экинчи команда ал окуяны угат, бүткөндөн кийин бул окуя калп экенин же чын экенин табыш керек. Болгону айтып берип жаткан учурда сиздер таптырбай айтканга аракет кылышыңыздар керек. Өтө фантазиялуу. Актёрдук чеберчилик керек. Бул жерде. Жандай күчтүү өткөнсө, актёрлук чеберчилиги күчтүү өткөнсө. Сөзүн алып калам го. Чөтө илхум келбейт. Болгону
Калп деп келсе, чын эле калп бир окуя айтышыңыздар керек. Чын деп келсе, чын эле бир окуя айтышыңыздар керек. Негизгиси экинчи команда таап жатканда, мына ушул карточкадагы жазууну табыш керек да. Бул ошол окуяга байланыштуу да. Ал жөн эле азыр бул чын окуя болчу, анан мен калп айтып эле айтып койдум, булар таппасын деп деген нерсе болбош керек да. Чын деп келсе, чын эле бир окуя айтасыздар. Болгон эмде калпка окшоштуруп. Калп келсе, кыргыз фильмде чынга окшоштуруп, окшоштуп калтып. Калп деп келсе, чындыкка окшоштуруп айтышыңыздар керек. Кыскасы, бул сиздердин фантазияңыздарга жараша болот. Жазууңуздарды экинчи командага көрсөтүп албашыңыздар керек. Анда эмесе, даяр болсоңуздар, бирден алыңыздар. Командалар бири-бириңиздерге көрсөтсөңүздөр болот. Жана окуяны ким айтат? Кеңеш алыңыздар. Мен айтайын, Окуядагы мындай болгон, анан бул калппы чынбы деп эле койбостон, бир окуяны айтып бериңиздер, Анда азыр биз жогоруда сиздерден баштаганбыз, жөнөкөйлөр. Азыр Абдраев командасынан баштайбыз. Кезек сиздерде. Окуяны ким айтат? Сен айтып бересиң же мен айтып берейин жөндөй? Мен баштап берейин. Давай. Аниме жөнүндө айтып бересиң. Анда сиздер угуп туруңуздар, сиздер табышыңыздар керек. Менин чачым бир уже бул өтө оор окуя да мен үчүн негизи. Бир 2 ай мурун мен жакында эле алдырдым чачымды. Чачым узун болчу. Мындан да узун беле. Мындан да кыска эле го. Мындан да узунураак болчу. Жаныбек менен Миргазыга салыштырмалуу сиздики узунураак болуп турат да. Эми алар жантай эмес да. Мындан да узун болчу экен. Мындан да узун болчу, анан эми Ош базар жак бар го. Өзүм машина айдайм. Анан жумушка бараткам. Жумушка баратсам эле бирөө эле тыкылдатат бир байкең. Ачкан жокмун, айдап кеттим. Дагы эле тыкылдатат. Анан туруп, эмне болду деп ачайын деп атсам, айтсам, "Жай чоң кыз, сплошнойдо өтүп бартасыңар. Киргиле кайра" дейт. Ушундай окуя болгон. Бул калппы чынбы, Бияктан сурабайсызбы? Бул калппы же чынбы? Чачым узун беле. Жантай танышсыздар да, Чын. Чын эле, Сиздердин оюңуздар боюнча. Эмнеге? Чын. Анткени кээде биздин кандай десек, болот андай учурлар деле. Мен деле бирөөнү кыз деп артынан токтотуп алып бурулганына бала болуп чыккан учурлар да болгон. Ошого ишенем. Анда сиздердин акыркы жообуңуздар чын, Чын. Карточкаңызды көрсөтүп коюңуз анда. Бул калп экен. Мындай окуя болгон эмеспи? Болгон эмес. Мен чык биреске. Негизи ошондой учурлар болду беле сизде, болгон эмеспи? Бирок машинада болгон эмес. Башкача учурда болгон. Как раз артыман келип бирөө мынтип Чоң кыз деппи? чоң кыз дегенде мен бир жол маршрутка түшсөм дагы бир байке жаныма көрөбү эле бир нерсе болуп, эми ал эфирде эмес да. Мына ушундай, азырынча Жантай өзү айткандай актёрдук чеберчилик жакшы экен. Көрсөтүп алды, окуясын айтты, таптырбай кетти экинчи командага. Азыр кийинки командага кезек берели анда. Сиздерден ким айтат? Мен айтып берейинчи. Бизде актёрский мастерствону текшерип көрөлү. 2017 2018 менде бир окуя болгон. Ал окуя мен сыймыктанам дагы, кайгырам дагы. То есть өкүнөм. Неге дегенде Москва шаарында Николай Фадеев менен Тимати экөө уюштуруп жаткан ТНТда песни деген шоу. Максим Фадеев беле, точно эсимде жок. Ошолордун шоу программасына катышкам. Биринчи прослушиваниядан өткөм, экинчи турунан өткөм, үчүнчү турунан өткөм. Анан тилекке каршы кийин уктап калып бара албай калгам. Ошентип финалдабы? Финалда эмес, эфир съемка учурунда. Ошондон кийин ошол нерсени эстесем, мындай кээде капа болом, кайгырам.
бирок ошо өткөндөрүн эстеп сүйүнөм. Жакшы. Ушул чынбы же калппы? Калп. Калп дедим сразу. Кантип уктап калсын деп калбас. Кантип эми ошондой ответственный моментке уктап каласыңар. Жок, мындай Менин оюмча бул калп. подвох бар бул жөнүндө. Бирок калп да. Калп. Биздин оюбуз калп. Андагы акыркы жооп, Калп. Жок. Карточкаңызга туртабыз. Чын Чын экен. Ничего себе. Кандай чуктап калдыңар? Айтып бергичи деп. Жок, өзүңүз айтыш керек. Айтыш керек. Чын эле өткөм. 3 турунан өткөм. Главный сценада окот. Ошо съемкага бир эме учур калганда ошол жерден ырдап анан кеткем мен. Анан кубанган окшойм аябай. Дос балдар менен майрамдап. То есть Анда түшүнүктүү. Кубаныч болуп жакшылык болгондо. Анан ошо мен уктап калып бара албай. Рано порадовались, да? Надо было докатиться до исти. Фадиевке түшсөңүз жакшы болмок. Главный цена. Жалко. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Халва шоу программасы азыр болсо көрүүчүлөрүбүз менен биргеликте оюндун ортосунда бир асты угулалы жарнама болсун, андан кийин жолугушабыз. Мына ошентип азыр жөнөкөйлөр командасы өзөрүнүн окуясын дагы да болсо таптырбай кетишти. Эки команда тең. Актердук чеберчилик жактан мыкты экен, Упайларын сактап калышты. Эки командага тең, бирден упай. Кол чап коелу анда. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, аны эмесе кийинки оюнубузга кезек берели. Кийинки оюнубуз Алло, доски деп аталат. Алло, доски оюнубуздун шартын айта кетсем сиздерге. Бул жерде азыр эки команда кимдир бирөөгө байланышка чыгасыздар. Болгон эки команда бири-бириңиздерге бир тамга айтышыңыздар керек. Ошол тамгадан башталган контактка байланышка чыгабыз. Суроо чыгат, 3 вариант жообу бар. Ал адам алгандан баштап 30 секунд эле убакыт берилет. 30 секундтун ичинде суроону окуп айтып бересиздер, жоопторун айтып бересиздер. Ал жооп айтканга жетишиш керек. 30 секундтун ичинде? Ооба, эгерде убакыт өтүп кетсе, биз өчүрүп коебуз. Жообун албай каласыздар, ошондуктан эфирде экениңиздерди эскертип, бат-баттан эскерткенге аракет кылыңыздар, Анда жогоруда биз Абдраев командасынан баштаганбыз, оюнду. Азыр жөнөкөйлөрдөн баштайбыз. Сиздер бул жака бир тамга айтыңыздар, анда ошол тамгадан башталган адамга чалышат. Адам берели. Тамгасы берилди. Экөөңүздөрдөн контакттарды карасаңыздар болот. Адилет деген досум ашалат. Адилет? Үнүн чыгарыңыз, микрофонго жакын кармаңыз телефонду. Мынакей. Суроо чыкты. Алло, салам алейкум, Айди, кандайсың? Алейкум ассалам. Айди, жактан мен Халва шоуда болчумун, азыр бир суроо берилет, ошого сен жооп беришиң керек болуп жатат. Пенициллиндин ким ойлоп тапкан дейт? Пенициллинди ким ойлоп тапкан? Нени? Пенициллин. Пенициллинди ким ойлоп тапкан? Жанагындай жаш балдар ойной турганбы? Билбейм. Флеминг, Эйнштейн, Мариарти дейби? Мариарти. Пенициллинди. Бул дары го дейм, пенициллин, Дары экен, дары. Жана уколчу дары бар го? Пенициллин деп коет бизде. Флеминг, Эйнштейн, Мариарти дейт. Үчөөнүн бирөөсү вариант экен. Кайсынысы ким тапкан? Убакыт бүтүп атат. Бул оюн. Убакыт 30 секунд эле башталат. Мариарти дейби, ошол болсо керек. Мен деле жакшы билбейт экенмин неме жөнүндө. Оюн ошол, Мариарти. Ойлоп атам, точно билбейм да, болбой калса. Убакыт бүттү. Хорошо, чоң рахмат. Мына ушундай. Пенициллинди ким ойлоп тапкан? Флеминг, Эйнштейн, Мариарти. Сиз чалган доскеңиз Мариарти деп жооп берди, үчүнчүнү туура деп эсептеди окшойт. Анда эмесе өзүнүн туура жообу бул Флеминг экен. Биринчи жооп туура болуп эсептелинет экен. Александр Флеминг ойлоп тапкан экен.
Мына ушундай тилекке каршы биринчи команданын жоо туура эмес болуп калды бул оюнда. Аны эмесе биз кийинки командага кезек беребиз. Болгону жөнөкөйлөр бул жака дагы сиздер да тамга айтышыңыздар керек. Булар деле бизге А тамгасын берди, биз деле буларга А тамгасын берип коелук. А тамгасынан башталган ысымдар көп, Ооба. Контактта да көп болот. Ю деп деле койсоңор болмок болчу негизи. Руслан деген да бар. Ана эмесе кимге чаласыздар? Мен чалсам болобу? Байкем аты Азат да как раз. Макул? Азатка чалып көрөм. Макул, чалыңыз. Чала беремби? Ооба, чала бериңиз. 30 секунд эле бар экен, эске алыңыз, Суроо чыкты. Алло. Алло, Азат, кандайсың? Эме, суроо, 3 суроо. АКШнын Калифорния штатынын борбору кандай аталат? Портофино, Сакраменто, Сан-Тропе. АКШнын Калифорния штатынын борбору кандай аталат? Сакраменто. Сакраменто, Хорошо, рахмат. Бир тууган бекеңизби? Азат дедиңиз, Азат. АКШнын Калифорния штатынын борбору кандай аталат? Портофино, Сакраменто, Сан-Тропе. Сиздин бир тууганыңыз Сакраменто деп Б вариантын туура деп эсептеди, Өзүнүн туура жообу туура Б варианты. Сакраменто. Рахмат, Азат. Мына ушинтип Абдраев командасынын чалган адамы туура таап кетти дагы. Ошону менен Алло Доске оюнунда бир упай мына ушул Абдраев командасына кетти. Кочоп коелу, Жалпысынан 3-2 эсебинде келе жатабыз. Абдраев командасы алдыга чыгып кетти. Анда оюнду улантабыз. Кийинки оюнубуз Крокодил оюнун билсеңиздер керек, ойногонсуздарбы? Мына ошол оюнду ойнойбуз, анда эмесе кеттик. Анда эмесе Крокодил оюнун баштай берели. Азыр Абдраев командасы оюнга келди. Жантай көрсөтүп береткен. Айзада айым табат. Бул жерде болгону жогоруда ойногон сыяктуу эле, айтып бермей жок, болгону көрсөтүп бересиз. Үн чыгармай жок дегендей, балким бийлеп жибересизби, чуркап кетесизби, айырмасы жок, кыскасы көрсөтүп бересиз. Айзада айым табышыңыздар керек. Бул жерде дагы убакыт чектелүү. Батыраак көрсөтүп бериңиз, батыраак табыңыз. Животный ар кандай нерсе болушу мүмкүн, Ооба. Анда даярсыздарбы? Убакыт кетти, биринчи сөз. Арыстан, карышкыр, мышык, тигр. Отуруп алыңыз. Багира. Үн чыгарбайбыз. Отуруп алыңыз, камераларды жаап калып атасыз. Түлкү. Белка. Билип атам, животный экен. Кайсы животный? Азыр билип атам. Карап өзүбүз окшошуп калды окшойт. Суурбу? Суур. Кийинкисин көрсөтсөңүз болот. Казат жерди. Эме менен, күрөк менен, же дрель менен. Туура, кийинкиси. Эме самокат тебет. Же болсо скейт, же болсо самокат, же болсо да эмне эле. Дагы кайсылар бар эле? Отуруп алыңыз. Велосипед, самокат. Осы өзім үшін қайсылы? Уақыт бітті.
Бирөөнү эле тапкам. Скутер. Скутер. Анда улата берели кийинки командага кезек беребиз. Аны эмесе азыр жөнөкөйлөр командасы келди. Жаныбек көрсөтүп берет экен, Миргазы табат экен. Жаныбек даярсызбы? Ооба, даярбыз. Даяр болсоңуз баштадык. Убакыт кетти. Биринчи сөз. Пляж. Суу, көл, море. Сууга жуумайбы? Пляжда кызбы? Купальник. Кийинкиси. Татуировка. Импульс. Жүрөк. Эме шеял. Көйнөк, шым. Дизайнер. Дизайнбы? Кийинки деп койчу. Кийинки болот. Кийинки. Футбол. Топ. Кийинкиси. Кенгуру. Кийинкиси. Көл. Океан. Эс алуу. Пляж. Кийинкиси. Селкинчек. Кийинкиси. Убакыт бүттү. Мына ошентип бул команда бул оюнда жакшы колду кесип же бутту кесип отурса башка ойлор келди окшойт. Бирок жакшы, биринчилерден болуп бизде Абдраев командасы ойногон болчу. Алар бир сөздү туура таап алышты. Ал эми жөнөкөйлөр командасы ойношту дагы, алар 5 сөздү туура таап алышты. Кол чаап коелу. Ошону менен бул оюнда жөнөкөйлөр командасына бир упай кетти. Жалпысынан 3-3 болуп теңелдик. Өтө катуу таймаш болуп жатат. Бири өтүп кетип, кайра теңелип, кайра өтүп кетип, бири теңелип атышат. Азыр чечүүчү оюн. Кайсы команда мыктылыгын көрсөткөн болсо, ошол команда жеңүүчү деп эсептелинет. Андыктан ийгилик каалайм. Кийинки оюнубуз оозумдан оку деп аталат. Анда эмесе оозумдан оку оюнун баштайбыз. Эрежелери жогоруда эле экранга сөздөр чыгат. Жаныбек, оозуңуздун кыймылы менен гана айтып бересиз. Көрсөткөнгө, мимика, жестерди колдонгонго болбойт. Бир гана оозуңуз кыймылдаш керек. Сүйлөгөнгө үн чыгарганга болбойт. Үнүңүз чыгарасыз, бирок кыйкырбайсыз. Ал эми Миргазы болсо наушник тагынат, музыка коебуз, эч нерсе укпайт. Буга да убакыт чектелүү, батыраак айтып берип, батыраак табыңыздар, Даярсыздарбы? Даярбыз. Даяр болсоңуздар баштадык. Убакыт кетти. Биринчи сөз. Алмурут. 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 Кызыл. 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 Жакшы. Таш. Жакшы. Чач. Жакшы. Каш. Жакшы. 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 Талас. Талас. Талант. Талас. Талас. Палас. Бал. Палас. Балдыз. Палас. Палас. Аптека. Аптека. Америка. Аптека. 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 Америка. Аплика. Аптека. Аплика. Аптека. Аплика. Аптека. 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 Шашпай жапсаң оозун. Аптека. Аптека. Штанга. Штанга. Чайка. Штанга. Чайка. Штанга. Жайна. Штанга. Штанга. Кийинки берчи.
Кеңки. Паста. Паста. Маска. Паста. Маска. Паста. Паска. Паста. Паста. Паска. Паста. Пастел. Ты, паста. Паста. Паска. Паста, ты. Паста. Ты, паста. 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 Пастел. Паста. Вакыт бүтү. Кийинки. Паста. Паста. Паска. Шашпай айтпайсың сен. Оозуна кирип кетейин дедим го. Мына ошентип бул командабыз ойноп бүттү, бирок жакшы табуу болду дейли. Көбүнчөсү табылды. Ал эми азыр болсо Абдраев командасына кезек берели. Алар канча жерди же сөздү таба алышат болду экен, байкайбыз. Абдраев командасы оюнга даярсыздарбы? Даярбыз. Даяр болсоңуздар баштай берели. Оюнду көрүп алдыңыздар. Убакыт кетти. Биринчи сөз. Боксер. 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 Маршрутка. Боксер. Боксер. Подушка. Боксер. Подушка. Боксер. 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 Подушка. Боксер. Паста. Ладно, дальше. Кеңкиси. Жайло. Жайло. Адам. Адам. Артап. Адам. 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 Артып. Адам. Артым. Адам. Адам. М. Адам. Адам. М. Адам. Арттап. Адам. Арыктап. Адам. Аткырап. Адам. Кеңкиси. Kızlar. 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 Kеңкиси. Kеңкиси. Jorgo. 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 Жайло. Убакыт бүттү. Мен Адамга жакындаш бирок адам деп койдуң да, адам болчу да. Адам билем. Ана Jorgo болчу акыркысы. Jorgo. Сизге эмне деген сөздөр угуп атты? Угулган жок эчтеке. Мындай кичине ойлонуп аттыңыз эми бир нерселерди. Арыктап деген сөздү айтып аттыңыз. Кантип угулуп атты алар? Дотту. Адам деген сөз болчу алар. Анда эмеси жыйынтык чыгаралы. Бул оюнда биринчилерден болуп ойногон жөнөкөйлөр командасы 6 сөздү туура таба алышты. Ал эми Абдраев командасы 1 сөздү туура таба алышты. Ошон менен 1 упайды биз жөнөкөйлөр командасына бердик. Ойлонуп калдыңыздарбы, аябай. Анда эмесе Халба шоу программасынын сонун мүнөттөрүнө кезек келип жетти. Урматтуу көрүүчүлөр, эч кайда алыстабай туруңуздар. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликте гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Nitro Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Жалпы жыйынтыкты убакыт чыгарып, убакыт келди, чыгарчу убакыт келди. Аны эмесе мына ушул биздин программабыздын демөөрчүсү Nitro энергетикалык суу сундугунан сонун белектерди тапшырабыз. Бүгүнкү Халба шоу программасынын жеңүүчүлөрү 4-3 эсебинде алдыга чыгып, жөнөкөйлөр командасы жеңүүчү болду. Кол чаап коелу. Жөнөкөйлөр командасы, келиңиздер, сиздерге белектер, ичинде суусундуктар жана белеги бар. Атайын жеңүүчүлөр үчүн. Ал эми бизге Абдраев командасы дагы сонун оюн көрсөтүп бергендиги үчүн сиздерге ушул Nitro энергетикалык суусундуктарын тапшырып коелу, келиңиздер.
Сиздерге оюндар жактыбы? Жакты. Мындай дагы келсеңер болот бекен? Ооба, эмкиде даярдап келиш керек. Анда азыр жалпыбыз бир куплет болсо дагы бир куплет ырдап койсок кандай болот? Жакшы, кайсыларды билебиз? Кыргызча, кайсыча? Мөлтүрөп бүлдүркөндөр бышкан кезде асманда бүркүт шаңшы учкан кезде самайларын селселткен акайыңдар самашып сагынчымды самашып сагынчымды уккан кезде барам сага. Кол чабуулар! Азаматсыздар, сонун болду. Бүгүн бизге Халва шоу программасына жалаң таланттуулар келди. Урматтуу теле көрүүчүлөр, айта кетүүчү нерсе, бүгүн жөнөкөйлөр командасында Миргазы Кыдырмаев жана Жаныбек Токтакуновдор болду. Кол чаап коюңуздар. Бүгүнкү программабыздын жеңүүчүлөрү жана Абдраев командасында Айзада Болотбекова жана Жантай Жакшылыковдор болду. Кол чаап коюңуздар. Барыңыздарга чоң рахмат келгениңиздер үчүн. Ийгилик каалайм, дагы да болсо чыгармачылык эргүү каалап өтөйүн. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, алып баруучу мен Айпер Адамкулова болдум. Кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.